Бизге тоскоолдуксуз иштөөнү, соода эркиндигин, товарлар оңой экспорттоолду убада беришкен. Башкача айтканда, Европанын Шенген зонасына окшогон шарт түзүлмөк. Бирок 10 жылда эмне болду? Кыргызстан 2015-жылы Евразия экономикалык биримдигине кошулган. Анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Армения, Белоруссия жана Орусия кирет. Бул өлкөлөргө 4 эркиндик каралган. Адамдардын эркин жүрүүсү, товарлардын жана кызмат көрсөтүүнүн, ошондой эле капиталдын эркин айлануусу. Бирок иш жүзүндө тоскоолдуктар, тыюулар менен кездешип жатабыз. Бюрократиядан улам кыргыз-казак чек арасында жүк ташуучу унаалардын узун кезеги бат-баттан жаралат. Мисалы 2023-жылы июлдун башында 10 күндөн ашык жүк ташуучулардын тыгыны бир нече чакырымга созулган. Ушул эле жылы Орусия Кыргызстандан сүт азыктарын ташууга тыюу салган. Буга өндүрүлгөн сүт кайдан, кандай сапатта алынып жаткандыгы белгисиз деген себеп келтиришкен. Бирок кыргыз тарап товарларды эч тоскоолдуусуз өткөрүшөт. Украинадагы согуш жана Крокус-Сити холдо болгон теракттан кийин Кыргызстандык жана башка Борбор Азиядан келген мигранттарга карата кысым көчөдү. Эми Орусияга жөн эле кирип баруу мүмкүн болбой калды. Орусия мигранттарга талаптарды күчөттү. 1-сентябрдан баштап Москва жана Москва областында ар бир мигрантты онлайн көзөмөлдөй башташат. Аны менен бирге мигранттардын балдарына да басым күчөдү. Мектепке кабыл алуу боюнча жаңы мыйзам кабыл алынды. 2022-жылы болсо Кыргызстан мүчө мамлекеттерге бажы төлөм катары рекорддук сума төлөгөн. Тагыраагы 20 миллиард сом которуп, ал эми 16 миллиард сом гана алган. ЭАП ичинде пайда тең бөлүштүрүлбөй жатканы тууралуу талаш-тартыштар бар. Союздун ичинде негизги пайданы Орусия көрөт. Демек, эркин капитал, эркин эмгек рыногу, эркин соода-саттык болот деп убадалар ишке ашпай жатканын көрсөк болот. Евразия экономикалык биримдигине кошулуу туура чечимби? Кандай ойлойсуз? Пикир калтырыңыз.